Каршы тилкеге чыгып автоунаа айдоо. Мурда 5500 сом штраф болсо, ал эми бүгүнкү күндө жаңы кабыл алынган мыйзам боюнча 15000 сом талап кылынат. Мунун баары эмнеге деп ойлойсуз? Албетте жол кырсыгын азайтуунун бирден бир себеби. А бизде болсо Жылдыздар жолдо реалити шоу программасы, аты жөнүм Болотбек Тилек, берүүбүздүн башкы демөөрчүсү Райан Билдинг курулуш компаниясы. Саламатсыздарбы? Достор, анда эмесе биз Жылдыздар жолдо реалити шоу программасын баштадык. Бүгүн бизде конокто мурдагы эреже Сермушташтын чемпиону, бүгүнкү күндөгү мыкты блогер, бизнесмен Ильяс Чыңгызбек уулу. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандай келип алдыңыз? Жакшы, рахмат. Берүүбүздүн башында эле сизге ыраазычылыгыбызды айтабыз. Себеп дегенде азыркы убакытта билесиз, эң кымбат бул убакыт болуп атат. Убакыттын тардыгында сиз бизге өзүңүздүн алтын болгон убактыңызды бөлүп келип олтурасыз. Кандай келдиңиз? Жакшы. Ильяс, эң башынан эле алгачкы суроону сизге бергим келип турат. Мурда сиз бул чыгармачылык чөйрөсүнө аралашканга чейин биз сизди спорт жагынан жакшы таанычубуз. Кыргыздын желегин көтөрүп, чындыгында өзүңүздүн эрдигиңизди көрсөтүп, биздин кыргыздын намысын коргоп жүрдүңүз. Анан эмне себептен спорттон алыстап кеттиңиз? Спорттон тиричилик, катын багыш керек дегендей. Катын багыш керек. Жакшы. Чыгармачылыктын чыйыр жолунда мына азыр келинчегиңиз, өмүрлүк жарыңыз, айтурган экөөңүздөрдүн жакшынакай тамашалуу роликтериңиздерди көрүп атабыз. Чындыгында абдан да үй бүлөлүк таттуулукту, үй бүлөлүк баалуулукту көрсөтүп атасыздар. Бул идея сизге таандыкпы же келинчегиңизге таандыкпы? Бул идея айтурганга таандык. Мен такыр кызыкчу эмесмин негизи эле видеого түшкөнгө. Ошонун демилгеси менен соц тармактарга аралашып калдык. Жакшы. Демек, келинчегиңиз сизди спорттон суруп туруп, чыгармачылыкка кошуптур. Ошентсе дагы ийгилик каалайлы. Ар дайым башка сиздерге окшогон үй бүлөлүүлөргө жакшы үлгү болуп жүрө бериңиздер. Эми өзүбүздүн темабызга келели. Канча жылдан бери руль башкарасыз? Мен негизи 6-классыман бери такси кылчумун айылда. Анан право алганыма бул 2014-жылы алдым. 6-классыңызда такси айдагансыз? Гаилерге түшүп, ыйлап. Эми Ильяс мырза, бүгүн сиз өзүңүздүн автоунааңыз менен сынак тапшырасыз. Мына баарыбыз Ильяс мырзаны спорт жагынан билебиз, чыгармачылыктын чыйыр жолунда блогер катары билебиз, актер катары билебиз. Бирок биздин Ильяс мырза жолдо, рульда кандай айдоочу экенин көрөбүз. Эми сизден сынак алыш үчүн атайын сиз үчүн келген милициянын лейтенанты Кожогулов Рахат мырза. Саламатсызбы, Рахат мырза? Рахат мырза сизден бүгүн сынак алат. Андыктан сүрдөбөй, өзүңүздүн жакшы айдоочулук опыттарыңыз менен бөлүшөсүз деп ойлойсуз. Кандайсыз? Туура даярбыз. Жакшы келип алдыңызбы? Ишиңизге ийгилик болсун ар дайым. Эми Рахат мырза, сизге дагы бир жакшы суроо узаткым келип турат. Өзгөчө бул айдоочуларга жакшы маалымат жетпегендиктенби же туура эмес түшүнгөндүктөнбү? Бизде орусча айтканда бездок деген ушундай маселе бар. Туура. Бездок болгондо өмүрүндө авто күбөлүк алган эмес, айдоочулук күбөлүк. А бирок айдоочулук күбөлүгү бар, үйгө унутуп калган же капчыгы менен бир жерде калып калган, жанында айтор айдоочулук күбөлүгү жок, машина айдайт. Ушунун айырмасы кандай? Элге жакшылап түшүндүрүп берип койсок. Бул айдоочулук күбөлүктү ала элек, өмүрүндө ала элек айдоочулар, бул жарандар авто унаага отурганда бул бизге дагы коомдукка дагы таасири өтө кооптуу да. Үйгө унутуп калып, айдоочулук күбөлүгүн үйгө унутуп калып же жумушка унутуп калып, ушундай учурларда булар эми биз тараптан дагы айдоочуларга барабыз, айдоочуларга түшүнүү катары көрөбүз. Мунун айып пулу дагы азыраак. Айдоочулук күбөлүктү ала электерге айып пулу көбүрөөк. Андан тышкары биздин азыр заманда цифровизация болуп атат. Бул жактан дагы мамлекет дагы карап элдерге ушу жарандарга жакшы
жеңилдик болсун деп атайын тиркеме уюлдук телефондо түндүк деген атайын приложение чыгарышкан. Түндүк деген приложениеде ошол эле айдоочулук көйлүктү, автоунаага катталган көйлүктү да барып ГРСтен тактап киргизип түндүккө май кызматкерлерине, жол кайгылуу кызматкерлерине көрсөтсө болот. Жакшы. Уюлдук телефондо. Достор, көрдүңүздөр. Айдоочулук күбөлүгү жок машина айдаган таптакыр бөлөк, анын айыппулу дагы бөлөк. Ал эми айдоочулук күбөлүгүң бар, бирок ал сенин жаныңда эмес, балким үйгө, балким жумушка, балким башка машинага унутуп калып, айдоочулук күбөлүгү жок машина айдасаң, анын айыппулу таптакыр бөлөк. Биздин кээ бир көрөрмандарыбыз бездок деген айыппулду менин эмнеге правам бар да, айдоочулук күбөлүгүм бар, мен эмнеге мындай ашык акча төлөшүм керек деп көптөрү ушуну айырмалай албай жатышат. Демек бизге түшүнүктүүрөөк болду окшойт. Андыктан права ала элек болсоңуз алыңыз, айдоочулук күбөлүгүңүз жаныңызда болсо, эч качан унутпай ар дайым жаныңызга алып жүрүңүз. Анда эмесе биз болсо Жылдыздар жолдо реалити шоу программабызды баштайлы. Ильяс мырза, даярсызбы? Даярбыз. Рахат мырза, баштай бериңиз анда. Ильяс мырза, биринчи айдоочулук күбөлүгүңүздү, автоунаага катталган күбөлүгүңүздү текшерип коелу. Ордунда. Сүрөттү сен экенсиң. Анда эмесе баштай берели. Келиңиздер, отуралы машинага. Ильяс мырза, бүгүн сиздин машинада сынак тапшырабыз. Переходи на О. Жаңы топтомунда гана Яндекс Плюс катталуусу 90 күнгө акысыз. Музыка жана подкасттарды угуу менен ырахаттан. Фильмдерди жана сериалдарды көр. Таксиге арзандатуу ал. Аудио китептерди окуу жана ук. Тезирээк кошул. Яндекс Плюс катталуусун 90 күнгө белекке ал. Переходи на О. Сага керектүүнүн баары алдыңкы оператордун бир эле тарифинде. Ильяс мырза, негизи сиз көп учурда өзүңүз жалгыз, көп учурда келинчегиңиз менен, көп учурда досторуңуз менен автоунаада жүрөсүз. Бүгүн мына жол кайгылуу кызматкери сиздин жаныңызда олтурат. Кандай сезимдер болуп атат? Эч ким көрбөс ар нерсе кыла бересиң го. Анан май кызматкери отурганда болушунча эрежени сактаган аракет кылып атам. Болбосо кандай болуп кетет? Бирок биз көп учурда бүгүнкүдөй жол кайгылуу кызматкери жаныбызда отургандай айдашыбыз керек экен. Биздин айдоочуларга жолдогу маданияттуулук бир аз жетишпегендей. Бир аз эмес, көп эле. Көп эле. Сиздин оюңузча? Менин оюмча, кабак ачылган киши жок. Кичине бир ката кылып койсоң, сигналды болушунча жазат, капталыңа келип токтойт да сөгөт кетет. Унчукпай кала берет. Жол кайгылуу кызматкерлер менен урушкан убактыңыз болду беле? Урушкан убактар өтө деле конфликтный киши эмесмин, бирок кыжыңдашкан учурлар болгон. Эми эрежеси эр мушташта жүргөн мушкерлер көбүнчөсү токтоо болот, көбүнчөсү башкача айтканда абдан ачуу калтырган мушкерлер болот. Эмоциональный болушат көпчүлүгү. Сиз алардын катарын толуктабайсыз? Жок. Сабырдуу? Мен негизи эле ушундай жоош адам. Айрым учурларда башка айдоочулар менен жол талашкан учурлар болду беле? Жол талашкан учурлар болгон, ооба. Бир жолу эмеден Горкийден келип атам. Анан байкабай калыптым да тигиничи. Поворотникти күйгүзбөй оң жакка чыгам деп чыксам, тиги сигнал басып пап деп өтүп кетип калды. Мына кичине кызылып калды да. Анан кийин алдыма келип туруп эле мен сыгып чийип кетишим аз калды. Аябай ушундай агрессивдүү айдады. Анан барып светофорго токтогондон кийин түшүп барып эмне анттиң десем, өзү таксыр экен, сакал койгон, допу кийген, бирок жини жаман экен да. Эмнеге анттиң десем, сен мени сыгып салдың го дейт. Мен көргөн жокмун десем, аябай сөгүндү да. Анан мейличи бара берчи деп койгон. Жакшыраак бирөө болгондо?
Жок, Тумсуктан ары. жаш эле экен. Жаш эле. Ман урганда пайда деле жок да. Бир неме төшүтүктүгө жолугат бир күн андайларчы, анан ошол сабак болот да. Ошундай учурларда көп айдоочулук маданиятты сактабагандыктан келип чыгат да. Сабырдуулук деген нерсе дагы абдан жакшы. Балким бирөө шашып атат, балким бирөөнүн кандайдыр бир маселелери бар. Ошолордон улам көп айдоочулар агрессивдүү учурда машина айдашат экен. Түшүнүү менен мамиле кылгыла деп айтмакчыбыз да. Ооба. Бирок түшүнөйүн десең кээ бирлер өтө одоно бузушат эрежени. Аларды дагы кечке түшүнө берсең болбойт. Келинчегиңиз айдайбы машина? Жок, айдабайт. Келечекте айдатайын деген оюңуз барбы? Келечекте бар, бирок өзү ал көп деле кызыга бербейт. Өзүнүн кызыгуусу жок, э? Кызыгуусу жок. Друзья, мы запускаем интересную рубрику о строительных материалах и качестве наших домов. Крепость наших домов обеспечена мощной арматурой, которая является главным элементом при строении зданий. И сегодня мы расскажем вам все об армировании. Арматура работает на растяжение, бетон на сцепление. Тем самым два стройматериала дополняют друг друга, обеспечивают прочность, долговечность и стойкость. Мы заказываем особенную арматуру класса А500С с России, в составе которого есть углерод. Этот вид считается самым прочным, у нее высокий предел текучести, и применяется она только по технологии резки гильотины, благодаря чему арматура не теряет основные свойства. К арматурным работам допускаются люди с наличием сертификата о квалификации. Конструкция из арматуры добавляет прочность бетона, который выдерживает большие нагрузки. Арматурный каркас наших зданий устойчив к любым воздействиям и деформациям, что увеличивает надежность стен многократно, обеспечивает его целостность и долговечность. Достор, мына азыр биз сиздер менен биргеликте Ильяс мырзанын айдоочулук өзүнүн деңгээлин текшердик. Ага болсо, мына биздин Рахат мырза берүүбүздүн аягында өзүнүн баасын бермекчи. Азыр болсо биз кийинки тапшырмага өтөлү. Биздин кийинки тапшырма, сиз бул жактан элестетүү менен гана ойнойсуз. Элестетиңиз, сиздин азыркы учурда машинаңыздын аккумулятору иштебей калды. Мындайча айтканда, машинаңызды оталдыра албайсыз. Бир аз убакыттан кийин сиздин аркаңызга тыгын пайда болот. Сизде бир гана минута убактыңыз бар. 1 минуттун ичинде машинаңызды оталдырып, ушул жактан айдап кетишиңиз керек. Болбосо аркаңызга толгон тыгын пайда болот. Балким айдоочулардан, балким таксилерден, балким кимди чакырасыз, досуңузду чакырасызбы, айтор бирөөнү чакырып, машинаңызды оталдырышыңыз керек. Анда эмесе, даярсызбы? Даярбыз. Рахат мырза, өзүңүз көзөмөлдөп туруңуз. Ильяс мырза 1 минуттун ичинде автоунаасын оталдырып айдап кетиш керек. Баштадык анда. Мен мындай учурга кабылгам негизи. Эгер жолдун ортосунда өчүп калса, нейтралкага коюп, чекеге сүрүп чыгарганбыз. Андан кийинки аракетибиз Ассаламу алейкум. Прикур бар силерде? Машина өчүп калды эле. Жокпу? Балким издеп көрөлү. Такси турат, таксилерден сурап көрөлү. Ильяс мырзанын машинасын айдап кетүүгө оталдырганга аракет кылып атабыз. Себеп дегенде азыр бир нече убакыттан кийин бул жакта балким такси келатат, тосуп көрөбүз. Таксини аябай тостук, эчкимиз токтобой койду. Азыр так, муну көрөлү. Жок, жок. Бакта эзи жок экен. Силер машинабы? Мына бияктын машинасы экен. Ассаламу алейкум. Силерде прикур барбы? Прикуртум жок. Эгер прикуритель тапсак, машинаңыз менен Ильяс мырзанын машинасын оталдырып бересизби? Эгер тапсак, Эгер тапсаңыз. Рахмат. Сурап көрөр. Ассаламу алейкум. Силерде прикур барбы?
Оталдырып алганы. Жокпу? Биздин аккумуляторубуз өчүп калды, ошого прикурить эткенге унаа керек. Ошондой барбы сиздерде? Демек, бирөөгө чалып жардам сурап атат. Макул. Так, Яндексте андай кызмат жок экен. Эми жоргого чалып көрөлү. Биздин калкыбыздын кайрымдуу экени ошол жерден билинет, эч ким токтобой жатыр. Балким автоунаада отурган айдоочулардан жардам сурап көрөсүз. Автоунаадабы? Ким бар экен бул жакта, жокпу дейм. Саламатсызбы, сиздерде аккумулятор өчүп калды, ошого прикур кызматы барбы? Ооба, жеңил машина. Макул. Так, дарегибиз деген. Токтогул 225/1. 225/1, мына Авангард деген бизнес центр бар экен. Жоргону чакырып койдук. Азыр келип, прикур кылып жүргүзүп берет. Ушундай койсоз жетеби? Байке, сизди тартпайбыз, биз бул жигитти тартып атабыз. Сиз өзүңүздүн кызматыңызды көрсөтө берсеңиз болот. Машинаңызды жакыныраак токтотуп. Достор, мына бизден эч кандай айдоочулардан жыйынтык чыкпаганынан бизден Ильяс мырза атайын автоунааны оталдырып берүүчү атайын машинаны чакырды. Демек, өзүнүн ишин мыкты кылып атат. Так, минус, плюс. Кызыл плюсбу? Кызыл. Болду? Кичине газдан бери коспу? Көп учурда Ильяс мырзанын машинасы өчүп калган окшойт. Бул машинага бир аз газдан берип коесузбу, менин машинама көбүрөөк кубаттуулук келсин деп суранып атат. Ильяс мырза, биз сизди куттуктайбыз. Сиз өзүңүздүн милдетиңизди аткардыңыз, машинаңызды оталдырдыңыз. Эң негизги тапшырма ушул болчу. Бирок сиз канчалык аракетти кылдыңыз, кандай кадамдар таштадыңыз? Аны болсо мына милициянын лейтенанты Рахат мырза өзү басым берет. Азыр болсо кайрадан үчөөбүз машинага отуралы, белгиленген өзүбүздүн жерибизге баралы. Кеттик. Жүрүңүздөр. Достор, мына Жылдыздар жолдо реалити шоу программабыздын алкагында биз болсо Ильяс мырзанын канчалык деңгээлде автоунаа айдайт, канчалык деңгээлде жол эрежесин сактайт, канчалык деңгээлде рульда өзүн маданияттуу алып жүрөт. Жана ошондой эле ортодогу биздин тапшырмабызды канчалык деңгээлде аткарды сиздер менен чогуу көрүү болдук. Ильяс мырза, айтсаңыз, мына биз сизге берген тапшырмада машинаңыз өчүп калып, бир канча убакыттан кийин сиздин аркаңызга тыгын пайда болушу мүмкүн. Ошол учурга жеткизбестен автоунааңызды оталдырып айдап кетиңиз деген тапшырманы берди элек. Сиз өзүңүз көргөндөй эле айдоочулардан, башка айдоочулардан, такси кызматтарынан жолдо кетип бараткан жардам сурадыңыз. Көп учурларда алар сизге жардам берүүдөн баш тартты. Буга сиздин өзүңүздүн бааңыз кандай болуп атат? Баш тартты дебейм, мүмкүнчүлүгү балким болбой калгандыр, балким шашылып аткандыр.
негизи кызмат чакырып ошол тапшырмаларды аткардым. Жакшы. Рахат мырза, өзүңүз Ильяс мырзанын жанына отургандан баштап азыркы убакытка чейин Ильяс мырзанын канчалык деңгээлде айдоочу экенин өзүңүз баамдадыңыз. Эми жыйынтык чыгарып берсеңиз. Жалпысынан Ильяс мырзага жакшы деп баа бердим. Ильяс мырзанын айдаганы, бул жолдо жүрүп башка айдоочуларга кылган мамилеси, бул айдоочулук солидарность жакшы экен, кой берип, бул жолдон перестроение кылып атканда поворотник күйгүзүп, жол чырактарды карап, алдын ала токтоп, ошол жактарына жакшы деп баа бердим. Бияка белгилеп кеткен бир кичинекей мындай мүчүлүштөр болду. Бул жактан ошол машина жүрбөй калып, от албай калып, токтоп калганда ошол аварийный знак биринчи коюш керек. Арка жагы болуш керек. Сөзсүз түрдө болуш керек. Аварийный знак коюп, белги берип, бизде азыр Бишкек шаарында көп эле тыгындар көп болот. Биздин такси кызматында жүргөндөр, андан башка эле айдоочулар шашып машиналарын экинчи катар коюп кетет, аварийкасын күйгүзүп коет. Биз жол кайгылуу кызматы келгенде, кызматкерлер келгенде, мен машинам бузулуп калды деп ушундай шылтоолорду айтат да. Мындай убакта башкаларга, башка айдоочуларга биз тоскоолдук кылбаш үчүн машинабызды туура коюш керекпиз. Ошол эле аварийный знак коюш керекпиз. Ушундай абал болуп атат деп түшүндүрүш үчүн. Буга дагы өзүнчө айыппулга каралган. Мисалы, ошол эле автоунааңарды жолдо калтырып, ушундай аварийный состояние калтырып кетсеңер, туура эмес буга айыппул каралган. Же болбосо сөзсүз түрдө атайын авариялык белгини коюш керек. Белгини коюш керек. Белгини коюш керек. Андан тышкары башка деле жок, бир эле айта кетерим, ошол Ильяс мырза прикуритель издеп, машинаны от алгызам деп издеп жүргөндө жолду туура эмес жерден өттү. Ошол жерден туура эмес болуп калды. Кичине буга эскертүү берели Ильяс мырзага. Эмкиде жолду туура пешеходдон өтмөстөн, жол өтмөк жерден өтпөстөн жолдун ортосунан өтүп кетти. Бул жактан эскертүү берели. Бул сиздин өмүрүңүзгө кооптуу десек болот, Кооптуу. Биз негизи эле айдоочуларга, жарандарга айта кетер жерибиз ушул Бишкек шаарында көп ушундай убактар болот. Көбүнчө Борбор жакта көп жарандарыбыз жолдун ортосунан эле кесип өтүп кетишет. Башка айдоочуларга тоскоолдук жаратат. Бул айдоочулар көп айдап жүрүп, шаарда айдап жүргөндөр билет да. Жолдон чыга калат, же болбосо чуркап чыгышат. Жол өтмөк жерден айдоочу буга тоскоолдук кылат да айдоочуга. Рахматыбызды айталы. Сиздин дагы ишиңизге ийгилик каалайлы. Ар дайым журтчулукка ак кызматыңызды өтүп, айдоочуларды тартипке салып, айдоочулар менен тыгыз байланышта ар дайым чарчадым, чалыктым дебестен иш алып барып жүрө бериңиз. Сиздин дагы ишиңизге ийгилик каалайлы. Ильяс мырза, мына эми биздин жыйынтык ушундай болду. Сиз чындыгында бир аз тапшырма дароо берилгенден, балким жол биздин инспектор айткандай атайын авариялык белгини койбой калдыңызбы? Же оюңузга деле келген жокпу? Оюма келген жок, андай маалыматтын такыры жок болчу. Маалыматтын такыры жок. Эми билип алдыңыз өзүңүз? Эми билип алдым. Мен силтегирди туура кабыл алып, каталарды оңдойбуз бериз. Абдан кубандым. Жол кайгылуу кызматкери сизге айдоочулук жактан абдан жакшы өзүңүздүн маданияттуулугун көрсөттү деген бааны бергенде чындыгында сүйүндүм. Ар бир айдоочу ушундай маданияттуулукту сактасак, жол кырсыктары дагы аз болот экен. Эми сиздин жалпы өзүңүздүн күйөрмандарыңызга, жалпы биздин күйөрмандарга, жалпы журтчулукка айдоочулук жактан кандай сунуштарыңыз, кандай кеп кеңештериңиз бар? Барыңыздарга биринчиден нерв каалайм. Нервиңиздерди калыңдатыңыздар, болбогон нерсе үчүн ызылдабаңыздар, нерв кайтып келбейт. Эрежени сактаңыздар, өзгөчө жол эрежелерин сактабасаңыздар, ден соолугуңузга зыян, экинчиден чөнтөгүңүзгө зыян. Андыктан болушунча эрежени сактаганга аракет кылалы, узак жашайлы. Рахматыбызды айталы, келип бергениңиз үчүн дагы бир жолу чоң рахмат. Эчтеке эмес. Сиз менен жолугушканыбызга кубанычтабыз. Рахмат. Достор, мына ошентип Жылдыздар жолдо реалити шоу программабыздын кезектеги берүүсүнүн аяктарынын астында жалпы айдоочулар эч качан шашпаңыздар. Жол эрежесин сактаңыздар. Адам өмүрүн биринчи орунга ар дайым коюңуздар. Бизде болсо Жылдыздар жолдо реалити шоу программасы болду. Аты жөнүм Болотбек Тилек, берүүбүздүн башкы демөөрчүсү Раян Билдинг курулуш компаниясы. Саламатта калыңыздар.